Karman atkan tangdayım Arzumda sizge arınadım Arabız аңабыз болсудан ягатайым сизди тандадым. Кара кочкорумдун кара козусу болом. Биринчи орусча сүйлөп эле элдер менен кыргызча түшүнбөйүн деле ушинтип койсом тантырап баштаганда айнан кыргызчаны деле биле берем, кыргызча эле сүйлөгүлөчү дейсиң да. Кыз деле сала тиликти орусчаны ырдап жаңылган кыз кыргызчадан жаңылбайт экен деп ушундай тема чыкты да. Аябай ушундай тополоң салышты, сен кыргыз белең депчи. Карап карап кайрадан сени саман. Мен сени сүйөм, мен дагы эле сени сүйөм. Атакем кыргыз болгондо да манаптын баласы. Апакем болсо орус, уйгур. Бирок мамамдын генетикасы кандай десем, атамдыкын апперкот чаап мен ушундай калдым да. Өзүм талантымды эркин өстүргөнгү жакшы көрөм да. Лелектен эмесмин, баткен эмесмин, өкүлөргүлөгүн, сиберелүү эмесмин, таластан эмесмин, чүйдөккан эмесмин, мен көз коргон болом. Медиа Ордо YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрүнө салам айтабыз. Сиздер менен экран аркылуу амандашып жатканыбызга кубанычтабыз. Кызматыңыздарда мен Айсулуу Бекболсун кызы. Ал эми бүгүн бизде өзгөчө коноктор бар. Нарын облусунун Кочкор районунун жаш таланттары бизге келип калды. Аделина деген сулуу кызыбыз жана ошондой эле биздин ырчы мырзабыз Баяман бизде конокто. Куш келипсиңер. Сөз башынан болсун, биринчи таанышалы, келиңиз. Кезек менен баштай берели. Аделина, сиз. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Өзүмдү айта кетсем, менин атым Аделина, Уланбек кызы Аделина. Өзүм кагылайын кар жатпаган кара кочкорумдун кара козусу болом. Жашым 20да. Бүт эле суроолор келе тургандарым бар, ушул болуш керек. Эң сонун кыскача ушундай, Кыскача ушундай. Баяман, сиз. Саламатсыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр. Биздин атыбыз Жолдошбек уулу Баяман. Эжекем экөөбүз Кочкор тараптан ээрчип алып келип калдык. Кыскача айтканда. Эң сонун бүгүн бизге сонун чыгармаларды даярдап келген болушуңар керек, э? Чу дегенде эле баштайлыбы? Дароо эле ырдап. Албетте. Эң эле биринчи чыгарманы сиздерге Ырыспай Абдыкадыровдун Кыздын сыры деген чыгармасын арнап берелик. Баштадык.
Ойбай, сонун. Ажелина, менде дароо эле суроо пайда болду. Сиздин Instagram баракчаңызда жүктөлгөн видеолордун түбүндө комментарийлер аябай эле көп жазылып атат. Анан кайсы улуттун кызы болду экен деп сырткы көрүнүшкө карап суроо бергендер дагы жок эмес. Дагы деле айтайын, мен өзүм эми кыскача айтканда метис болуп кетем. Атакем кыргыз болгондо да манаптын баласы кыргыз. Апакем болсо эм чүйлүк кыз да, орус, уйгур улутунда. Мен тайнем орус, тайтам уйгур болчу да, ошого метис болуп кетебиз. Бирок мамамдын генетикасы кандай десем, атамдыкын апперкот чаап мен ушундай болуп калдым да. Эң сонун тамаша көп экенсиз. Үйдө канча бир туугансыз? Мен өзүм 3 бир тууганмын. Менден улуу байкем бар, Хажымурат аты. Менден кичүү иним бар, Нурболот. Бирок баарыбыз бири бүлөдө чоңойгонубуз үчүн мен өзүм 6 бир тууганмын деп эсептеп жүрөм. Мен анткени атамдын инисинин балдары да бизге кошулуп кетет депчи. Бөлбөйбүз да мындай бири-бирибизди, бир тууганбыз да. Эң сонун. Анан ошол чыгармачылык тууралуу сурайын. Кантип келип калдыңыз? Канча жашыңыздан бери ырдайсыз? Чыгармачылыкты айта кетсем, мен бала бакчадагы убакыттан бери ушул музыкага кызыгып, мен атакем өзү музыкант болгондуктан музыкага көп кызыгып калдым бала кезден бери. Садиктен бери ырдагандар бар да. Анан мындай профессионалдуу түрдө, кандай десем профессионалдуу, тойлорго чыгып, мындай өзүм атым чыгып баштаганы бул деген 7-класстан баштап ырдап баштадым. Аябай мындай элге чыгып, элге көрүнүп, ага чейин мындай өзүм кичи иш чараларда эле мындай болчу да, үй ичинде эле туугандардын арасында эле ушундай болчу. Элге чыгып ырдап баштаганым ушул 7-класстан баштап, ушул Кочкор райондук маданият үйүнө келип, ушул агайлардын аркасынан чыгып кеттим. Мындай. Бирок сизди азыркы учурда хит кылып аткан, жылдыз кылып жаткан видеолор жакын арада гана тартылды окшойт, э? Ооба, ал эмне болуп чыгып калды, эмне болуп тартылып калдыңыз? Ал убакта биз Москва шаарында болчубуз. Биздин кошуна болгон жакын эжекебиз бар. Ошол эжекебиздин иниси үйлөнүп, анын үйлөнүү үлпөт тоюна барып калып, ошол жака чакырып калды. Мен ырдаганды көп эле билишет да адамдарчы. Анан ал эже деген, сен ырдап бербесең болбойт деп мени чакырышты да. Барсам аякта Улан Мадумаров деген байке бар экен. Аккордеон чертеткен, ошол Москванын аккордеонисти экен. Парк жакта 2 жашты күтүп отурганда болбой ырдатышты. Ырдаганда деген биринчи эле ырдаганым бул Сагындым сени деп чыгып атпайбы? Ошол ырды ырдадым. Ал ырды киргизгенде биринчи эле ошол хит болду да. Мен ал ырды жүктөлгөн билген эмесмин, дагы деле 3 күндөн кийин мага туугандарым жаза баштады. Фейсбуктан ссылкаларын кетирип ушундай болуп баштады да. Ишил кирген убакта 500 миңге жакын просмотр болуптур. Анан кийин эле ал ошол эле Улан байке чакырып калды. Динара Акулованын кичинекей концертине бардык. Киши Өктөм Сапарулуу, өсөр байкелер балып, анан Динара эжелердин концерти экен чогуу ачканчы. Ошол жака бардык. Аяктан да болбой Улан байке мен ырдайсың деп ошол жака сүйрөп барган ырдап. Анан аяктан деген биринчи эле ырдаганда деген эм кандай десем, келбетимди элдин баары орус деп элестеткенден эм ойноп коеюнчу деп орустай болуп сүйлөп эле ушинтип кирдик да. Биринчи орусча сүйлөп эле элдер менен кыргызча түшүнбөйүн эле ушинтип койсоң деген элдер деген мага тантырап баштаганда айнан кыргызчаны деле биле берем, кыргызча эле сүйлөгүлөчү дейсиң да. Десең элдер деген аябай ушундай тополоң салышты, сен кыргыз белең депчи. Анан биринчи эле ошол видеонун темасы деген орусчаны ырдап жаңылган кыз кыргызчадан жаңылбайт экен деп ушундай тема чыкты да. Анда биринчи эле ырдаганда мен ошол көп билбеген минус менен ырдап калдым да. Көптөн бери тойлорго чыга элек болчумун, ошондон билбеген минус менен ырдап жаңылып кеттим да. Ошону аябай подкол кылып айтышты да мындай. Сонун, эң сонун. Анан азыр сиздин ырларыңызды коштоп берип жаткан, баягы көркүнө көрк кошуп жаткан Баяманга дагы кезектер эле. Кеп кезеги сизде. Канча бир туугансыз дегендей? Мен өзү 4 бир тууганмын, 3 эркек бир кыз. Менден улуу бир эжем бар, андан кийин мен, андан кийин дагы бир бөбөгөм, 2 бөбөгөм бар. Эң сонун, сиздин чыгармачылык жолуңузду сурайлы. Чыгармачылыкка келип калган себеби мени деген үйдөгүлөр мажбурлап алып келген. Негизи мен башынан кичинекей кезден садиктен баштап ырдап жүрчүмүн. Бир туугандар чогулушуп калган ортодон мени чыгарып эле түртүбүшчү. Түртүп анан ырдап жүрүп эле анан кийинчерээк 5-класс болуп калганымда папам менен мамамдар болбой музыкальныйды көздөй жөнөтүштү. Анан мен башынан баргым келбей, окугум келбей бир жарым жылдай жүрдүм окшойт.
Андан кийин аккордеон кармап эле анан өзүмө кызыгым тарап эле ушундай кызыгып кеттим да. Ушундан улам чыгармачылыкка жакын. Мажбурланып атып келипсиз, анан эми бул жагына кандай болуп атат? Азыр сонун болуп атат, жакшы буюрса. Ата энеме рахмат айтам азыр мени ушинтип музыканы алып келгенде. Азыр сизден дагы бир жагымдуу чыгарма болсун, Болду. Бизге кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Сиздердин урматтуу кыздарга Бекбор Бейев агайыбыздын "Мен сени сүйөм" деген жагымдуу чыгармасын тартуулап берейин. Кабыл алып коюңуздар. Сүрөтүң гана гүлдүн кеңин бойлогон, ар бир мүнөт мени сүйүп, мени ойлогон. Сүрөтүң гана толкун менен ойногон, күлкүң гана шыңгыр булак, мен сүйүп тойлогон, мени сүйүп тойлогон. Ошентип мен уктап ойгондон, мен сени сүйөм, мен дагы эле сени сүйөм. Мен азыр жаштыгымдын асказоосун айланып жүрөм, кете албай жүрөм, мен сени келектеп жүрөм. Ыра көрбөйм сени башкага, кый албайм сени башкага, мен сени сагынып күтүп жүрөм. Эң сонун азаматсыз үнүңүзгө береке. Суроолорду улайлы. Байаман, сизге кайсы ырчылар жагат? Мага көбүнчө Асанкала Керимбаев, анан Бекбор Бейев. Ырларын сүйүп ырдайм. Азыркы биздин эстрада ырчыларынанчы? Эстрада ырчыларынан мага деген Элера Кабылжан кызы көбүнчө жагат. Аделина ушул Instagram баракчасынан деги эле TikTok тармагынан сиздин ырдагандарыңыз аябай эле тарай баштады да. Ошондон кийин кандайдыр бир сунуштар түшүп атабы? Тойлорго чакыруулар балким, же болбосо продюсер болуп берейин деген сыяктуу. Албетте андай сунуштар да болду, бирок продюсерлик эч ким деле мындай продюсериң болуп берейин деп чыгарып берейин дегендер деле жок. Бирок мага көптөгөн комментарийлер келип атат. Бишкекте белгилүү продюсер сенин видеоңо лайк басыптыр, сенин ырдаганың жагыптыр деп ушинтип атышат. Көптөгөн блогерлер мындай кандай десем 100 000, 200 000 подписчиги барлар деген мага комментарийлер жазып кетип атат. Ошого өзүнчө эле сүйүнүп атам, кандай десем. Мен да ушундай деңгээлге жеттим депчи. Бирок продюсерим мен деп чакырганга деген деңгээлим жете элек дейм. Мага дагы өскөнгө жер бар дейм. Все-таки бой менен эмес, өзүм ой менен деле өсүш керек го дейм. Анан учурда эмнени алектенип атасыз? Эмне кылып атасыз дегендей? Азыр учурда мен Москва шаарынан жакында эле келдим. Ушул 16-17 келдим. Азырынча пландар ошол эле. Буюрса ырдап эле чыгармачылыкка эле ошондой кетелик деп. Анан ушул чыгармаларды тандап атканда, ырдап атканда ким менен кеңешесиз, же болбосо өзүңүзгө жаккан эле чыгармаларды? Кеңеше турган адамдар көп. Мен кандай десем, жеңем Токтогулдан, ырчылардын боронунан болот. Жеңем дагы келип айтат, ушундай ырларды ырдабайсыңбы, сага бул жарашат деп ал сунуш кылат. Атакем келип, сен мону ырдасаң сага жарашат, бул сенин үнүңө жетет. Тигинки жетпесе да сеники жетет деп ушундай колдоо кылышат. Мен апакемди мама дейм. Мамам келип айтат, сен бул ырды ырдабайсыңбы деп. Мамам өзү ырдабайт, бирок слуху күчтүү да. Анан айтат ушул ырдырда деп. Чоң апам келип, ал ушул элдик ырларга кызыккан себеби ушул чоң апам болуп калды. Кандай десем, жана Ала Тоо Таңшыйт деген көк китептер бар эмес беле? Бир жолу ошону алып келди эле, ошонун ичиндеги ырлардын бүт баарын тең папамдын ал убакта компьютери бар болчу. Ошол компьютерге деген ал ырларды жазып туруп, ошол ырларды угуп народник болуп кеткен. Ошол да элдик ырларды деген угуп ошол жерден. Эми кандай десем, ал китепти таап алып кызыгасың да, бул ыр кандай угулат,
Бунун обону кандай деп. Негизи эле жан дүйнөңүзгө жаккан ырчылар кимдер? Ырыспай Абдыкадыров. Жүрөктөн чыкпайт такыр. Мындай кандай десем, баардык ырларды уксам дагы Ырыспайдыкына эчтеке жетпейт да. Салыштырмалуу кетет, анткени мен азыркы ырчылардын ырларын угуп туруп Ырыспайдыкына салыштырсаң, баары деле Ырыспайдык утуп кетет да. Кандай десем, мен элдик ырларды аябай жакшы көрөт экенмин. Анда эмесе сиздерге Асанкалы Керимбаев атабыздын Гүлкайыр деген чыгармасын ардап берейин. Кабыл алып коңуздар. Isıp göle sağanı baram de, ırıska bütse cağır de. Oylağan emmesek eminay, oşan dole seni tavam de. Oylağan emmesek eminay, oşan dole seni tavam de. Vay Gülkayır sağanı baram de. Seni bin yolu böyle boylayı bastım gün boyu Gül kayırı sağalmaz dolu Gülümü isker bir yolu Gül kayırı sağalmaz dolu Ay gül isker bir yolu Ay gülümü isker bir yolu Dartıma da banget alıbay Dalaylar cürret alıbay Ömrünü de barkıdı geçmedi Özümden duran get alıbay Yaşanın barkıdı geçmedi Özümden duran get alıbay Candan duran get alıbay Bugünkü dolgunu geçindi Bugün kayda getirdi Gül gayrı gül boş seninle Gülümü üstüm getirgen Gül gayrı gülüm boş seninle Gülümü üstüm getirgen Ay gülüm olsun getirgen Gül kokşar Erkeme boş seninle Ay gülüm üstüm getirgen Ay gülüm olsun getirgen Gül gayrı üstüm getirgen Эң сонун Азамат, сиз үнүңүзгө береке. Суроолорду улайлы. Эстрада ырчылары менен, ушул ырчы менен чогуу дуэт аткарсам деген ырчыларыңыз барбы? Биринчи эле бул Мирбек байкебиз. Анткени Кыргызстандын эң күчтүү үндөрүнүн бири дейм, эсептейм. Кандай десем, Мирбек байкеңдин үндөрү аябай аз. Экинчиси эле ушул десем Сыймык Бешекеев байке менен чыккым келип жүрөт. Кандай десем, бирок эми алар менен чыккысы келбейт го деп. Балким сизди көрүп калып, үнүңүздү угуп калып, ошол талантыңызга бир аз болсо да көз кырын салып калса, балким ырдап калышар, Бирок бүгүн ошол Кочкорлук байкебиз айтты. Бул баягында угуп келди. Сыймык байке деген мен видеомду көргөзүптүр. Кочкорлуктардын тааныйсыңарбы деп. Группалаштардан сурап тур да, Сыймык байке мененчи. Ичим жылып калды шуну. Ырларды тандап атканда сиз дагы кеңеше турган кишилер бар болуш керек. Биз менен кеңеше турган кишилер абдан көп. Бизде Кочкордо тамада байкелерибиз бар. Ошолор менен көбүнчө ыр даярда
ошол менен көбүнчө неметем да, акылдашам. Акылдашканда алар айтат, ушуларды ырдасаң өтүмдүү болот, сага жарашат депчи. Кочкордо поддержка тепкен агаларыбыз көп да, ошолор менен көбүнчө акылдашабыз. Үйдөгүлөр менен чам деле акылдашып калсак так деле. Жан дүйнөңүзгө эң жаккан чыгармалар негизи элдик ырларбы же болбосо азыркыларды деле айкалыштырып ырдап жүрөт окшойсуз, э? Ооба, аралаштырып ырдап жүрөм. Көбүнчө эле. Ага. Азыр сизден дагы бир жагымдуу чыгарма болсун, э? Болду. Бизге кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Азыр сиздердин урматыңыздарга ушул чыгарманы аткарып берейин. Кабыл алып коюңуздар. Кайда жүрсөң каранып, кайдан сени табамын? Чындыгыңа өзүңдү бактысыз деп санаймын. Жүрөктүн канын, жанымды кыйнап, кайда кеттиң сен? Кайда жүрдүң сен? Sen nasıl ardağım, benim ardağım. Уктay албай түнкүсүн, сарсанага батамын. Сенсиз таңдың атырып, катуу азабын. Жүрөктүн каны, жанымды кыйнап, кайда кеттиң сен? Кайда жүрдүң сен? Sen nasıl ardağım, menin ardağım. Asıl ardağım, menin ardağım, menin ardağım. Сон анан мектепте кандай окуду деген суроолор пайда болуп атат. Мектепте эми мен деген калп айтпайм, бирок мектептен анда-санда окуйм. Кандай, жакшыбы жаман? Жок, жаман эле. Жаман Ооба. Эмне себептен? Өйткөнү мен музыканы тандап кеткенден кийин таштап салгам, окууну таштап койгом. Бирок окуйм. Негизи эле эркек балдардын көп эле окууга эмнегедир кызыгуусу бир аз чоңойгондон кийин басаңдап калат, э? Азыр 8 классызда? 8 бүттүк, 9га көчүп атабыз. Сонун курак экен. Буюрса келечекте ким болом деп кыялданасыз? Келечекте мен ушу оркестр ойноп атса, ошо оркестрдин арасында эң главный инструмент мен ойносом дейм да. Главный инструмент деди баяман жакшы ойноп атат деген атка мен отурсам, буюрса. Ушул аябай мен үчүн чоң сыймык да. Досторуңуз барбы? Достор бар. Ишеничке кирген. Ишеничке кирген дегенде, ишеничке кирген дос кандай болуш керек? Сатпаган достордон болуш керек. Анан көбүнчө менин арамда досторумдун жанында жүргөндөр только акча үчүн жүргөндөр да. Анан арасынан тандап дос кылам да. Так акча үчүн жүргөндөрдү нары ойночу деп элеп бетине айтып коем. Дагы башка бул аспаптан кайсы аспаптарды жактырасыз? Анан кайсы аспаптарда кол ойнотосуз? Көбүнчө Yamaha Accordion. Эки инструмент эле ойнойм. Буюрса кылжакка басым жазап анан ушу только клавиша менен кетсем деген оюм бар. Аделина буюрса сиздин ата энеңиздин үмүтү чоң болуш керек, келечекте. Анан өзүңүз эмне кыял максаттарыңызды коюп жүрөсүз алдыга? Азыркы кыял максаттарым эми кыялым бул деген чоң ырчылар менен чогуу бир сахнада ырдап, алардын деңгээлине жетип, буюрса эл үчүн иштеген маданият ишмери болсом деген ойлор, кыялдар. Максаттардан болсо ушул деңгээлге жетүү, кандай десем. Негизи кыял максат менен келет да, негизи. Бул музыка жаатында билим алдыңыз да? Кандай десем, мен музыка жаатынан билим алган жаман көрөм да. Кача берем. Менин атам деген комузга мажбурлап алып барып койгон. Жок, мен өзүм барам деген биринчи. Анан кайра мажбурлап баштаганда мен жок дегем. Анткени нотаны такыр үйрөнө албай койдум. Кандай десем, орусча айтканда не воспринимаю ноту да. Мен слухум күчтүү, бирок ноталарды такыр түшүнө албай койдум.
Анан комуздан чыккым келип кетип эле ушинтип эле жүрдүм. Анан атам мажбурлап уже чарчап кеткенден кийин дагы уже кой деп койду да. Анан комузду таштап койдум баштан ушинтип. Анан кийин өзүм бутум менен басып бардым да кайра комузду таштап койдум. Нота жок үйрөнгөн Асанбек Бешекеев деген маданият үйүндө иштейт. Кыргыз Республикасынын маданият сиңирген артисти да. Эмгек сиңирген артист. Алексей Филатовдун вокал кружокторуна баргам. 2 айга деп барганбыз, бирок 2 айдын бир жумасы эле окудук да, андан кийин кайра чыгып кеттик. Аяктан чакпай койду да эшчи. Мен билбейм кандай десем, правила менен кыла турган нерсе жактыра бербейт да. Мен өзүм эркин жүрүп, өзүм талантымды эркин өстүргөнгө жакшы көрөм да. Мисалы мен өзүм ырдайм, диктофонго коем, кайсыл жеринен жаман жерлер болсо ошолорду оңдоп кеткенге аракет кылам. Тойлорго чыккан видеолорду такай сурайм, жаман көрсө дагы такай сурайм, мен ырдаган видеолорду мага кетирип койгула депчи. Аларды угам, ал жеринен жаңылыштыктар болсо аларды оңдоп кеткенге аракет кылам. Мен өзүмдүн каталыктарымды өзүм сезип туруп, аларды көңүлгө алып, анан оңдолуп кетем да. Искусство жактан, маданият жактан мыйзамдарды бускан жакшы көрөсүз. Ошондой. Анда эмесе сиздерге Элмирбек Иманалиев байкебиздин жагымдуу чыгармасын аткарып берейин, Жалгыздык деген. Жамалы белең берметтин, жабыркап жүрөк дегдеттин, кароосуз калган кайыктай, кайыр кош жаным мени кеттим, мени кеттим, карап карап кайрадан сени самап, күттүм 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 күттүм, жалым жалгыздыктан ичадап бүттүм бүттүм бүттүм. Бөлөк гүлгө кона албай, көңүлүм сыздай тола албай, серпилип жүрөк кыйналды, сендейлер сендей бола албай, бола албай, карап карап кайрадан сени самап, күттүм 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 күттүм, жалым жалгыздыктан ижадап бүттүм 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 бүттүм. Кош дегим келбейт, кош дегим, козгобо бөлөк жок кебим, кор болсун жалгыз сайлам жок, кош дешер кишим жок менин, жок менин, карап карап кайрадан сени самап, күттүм 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 күттүм, жалым жалгыздыктан ижадап бүттүм 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 бүттүм, карап карап кайрадан сени самап, бүттүм 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 бүттүм, кантейин кандай кылам, жалым жалгыз
саны жадап бүттүм мен сени күтүп жүрүп күйүп бүттүм Бар тарабым бир гана сен жеттанып, бажырайган көздөрүңө суктанып, бакытымдай минут сайын сен эстеп, баскан изиң башкалардан кызганып, баскан изиң башкалардан кызганып. Birин көрөйүн деп батыраак, гүлдөр гүлгөң арзуу айтып ачылар. Бакытымдай минут сайын сен эстеп, шайыр күлкүң уксан жалпын батыраак, шайыр күлкүң уксан жалпын батыраак. Саған арнап гүлдөр терди мадырдан, өзүңө де ырлар окуйм жаңыдан. Сени шайыр шаркыратмасы яктуу, шайыр күлкүң уксан жалпын батыраак, шайыр күлкүң уксан жалпын батыраак. Кайсыл күнү сыйларымды билбеймин, желден башка сыйлабаган чачыңдан, желден башка сыйлабаган чачыңдан, менден башка сыйлабаган чачыңдан. Анда эмесе сиздерге азыр хит болуп жаткан ырды сизге деген чыгарманы арнап берейин. Агарыбаң атканы таңдайым, арзумду да сизге арнадым. Арабыз аңабыз болсо да агатайым сизди тандадым. Жаркырабаң атканы таңдайым, жалындаңа жүрөк ардайым. Жашыңызда күйдө болсо да жаштыгымды сизге арнадым. Жакуттаны шуру тизейин, жан билбесе жерден күтөйүн. Жан сырымда алсаң айтылбай, жаштыктан үмүт үзөйүн. Берметин ашуру тизейин, белгилүүңө жерден күтөйүн. Бугачыма болуп келиңиз, болоюна сиздин үкөйүн. Ашыктыга жолутар бели, арзы гана мендей бар бели. Алыста да жүрсөм тапмакмын, агатайым сизди кайт эле. Сүйүүнүнө жолутар бели, сүрдүгүн алкандай жан эле. Кайрадан келсем жашоого мен, сүймөкмүн сизди кайт эле.
Дилена, келип бергениңерге чоң рахмат. Буюрса, силерди ошол биздин өзүңүздөр айтып өткөндөй эле улуу ырчы эже агайларыбыздын жолун жолдоп, кыргыз элинин эмгек сиңирген эл артисти деген наамдарга жетишиңерге тилектешпиз. Анан эң негизгиси ден соолугуңар бекем, өмүрүңөр узун болсун. Калган баары болот, буюрса. Албетте мен ыраазычылык билдире турган адамдарым аябай көп. Эң эле биринчи бул менин ата-энем. Жаштайынан кыйнап болсо дагы, өзүм ата-энемди кыйнап болсо дагы аябай ушул музыка жаатына кирип алганыма аябай рахмат айтам. Өзгөчө атама, апама кантсе да кандай болбосун колдоп жүрдү. Мен аябай жаман кыз болгон жерде да колдоп жүрүштү да, урушпай. Бүт эле үй бүлөмө чоң рахматымды айтам. Жеңеме, Теңизтама, апама баарына рахмат айтам. Кайра эле айтканда агайларыма рахмат айтам. Анан бардык жалпы Кочкор элине ушундай колдоп атканыңарга, ошо кара кызыңарды колдоп атканыңарга чоң рахмат айтам. Анан жалпы көрүүчүлөргө ушул акыркы видеону караганда 450 миңдей көрүүчүлөр болуптур. Ошол мени көрүп колдоп жаткан адамдарга чоң рахмат. Бардык жазган сөздөрүңөрдү окуп атам. Комментарийлерде жылуу сөздөрүңөрдү окуп аябай жүрөгүм ушул толуп атат. Ошол медиа Ордо каналына дагы аябай ыраазычылык билдирем. Ушул билинбеген ырчыны деле келип ушул интервью алып койгонуңуздарга. Мени биринчиден ошо музыкальныйга мажбурлап алып барган ата-энеме биринчиден рахматымды айтам. Буюрса Кочкордон буюрса кыйын музыкант болуп чыгып кете турган болсок, буюрса эл артистин алып алсак, андан да сонун болот. Урматтуу көрүүчүлөр, бизди көрүп колдоп жатканыңыздарга чоң рахмат. Ушу медиа Ордо каналын көрүп койгоңуздарга чоң рахмат. Башынан баштап байкасам экөөңүздөрдө тең бир атуулук сезимдер аябай ойноп турат экен, кочкорлукмун депчи. Анан башында айтып калдыңыздар ошол ырдайлы деп. Бүгүнкү көрсөтүүнүн жыйынтыгы катары ошол чарманы бизге көрүүчүлөргө тартуулап берсеңиздер. Азыр ушул көрсөтүүнүн аягында мен жана менин иним Баяман Кочкорлуктардын атынан жалпы кочкорлуктарга жана көрүүчүлөргө Кочкорлукпуз деген ырды ырдап берелик. Кайсы жерден болосуз деп дайым сурайсыз, бүтпөй калса жомогум аны улайсыз. Мага жакын сезилет менен айылым, аттың бир окул менен сизге көрүнбүр. Нарында эмесмин, көлдөн да эмесмин, көпкүлдөгүн сиберер эмесмин, таластан эмесмин, чыйдыктан эмесмин. Мен Кочкордон болом. Жалалабап менин баары сага не кызык, андан көрүп филимиш болсо кенисим. Сүйсөң сүйгүн карындаш чын жүрөгүңдөн, ат кыз болсо айылым сүйбөйсүңбү сен? Лейлектен эмесмин, баткенден эмесмин, өпкүлдөр күлгөн сиберер эмесмин, таластан эмесмин, чүйдөктан эмесмин. Мен Кочкордон болом. Emesmin, köyden da emesmin, köpküldön güldürgün sibirer emesmin, talastan emesmin, çıpsaktan emesmin. Men Kockor'dan bolom.